Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Бүткүл аламды жараткан Аллах субхана тағала чексиз мактоолорду айтып, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, бизди имансыздыктан иман нурuna, адепсиздиктен адеп нурuna чыгарган пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак ошо намаз тууралуу болмокчу. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө "Вастаину бис-сабр ва-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин" деген аят бар. Бул аяттын кыргызча мааниси сабыр кылуу жана намаз окуу аркылуу Аллага сыйын кыла, Алладан жардам сурагыла, Аллага ибадат кылгыла деген. Ошол жерде эмне үчүн намаз кылуу дегенден мурун сабыр кылгыла деген сөздү биринчи алып келди десе, бул ибадатта дагы биз сабыр кылышыбыз керек болот экен да. Анткени ас-сабру фил хайр ва шар деген эреже бар. Сабыр бул жакшылыкта да болуш керек, жамандыкта да болуш керек. Биздин көпчүлүк эл мынтип түшүнөт да, калың элчи. Сабыр кылат десе эле, качан башка мүшкүл иш, кыйынчылык келсе, анан ошого сабыр кылат деп түшүнөт да. Жок. Сабыр кылуу бул эмне экен? Жакшылыкта да бар экен. Жакшылыкта да кантип сабыр кылышыбыз керек? Жакшылыкта ошо бизге келген жакшылыкты ошону көтөрө билишибиз керек. Ошого шүгүр кылышыбыз керек, Бул тууралуу пайгамбарыбызда хадис бар. Эгер мусулман адамга бир жакшылык келсе эмне кылат дейт? Шүгүр кылат дейт. Ал эми Кудай сактасын, жамандык келип кала турган болсо, анда эмне кылат дейт? Сабыр кылат дейт да. Эми бул жерде ошол жанагы намаз окугула дегенден мурун сабыр кылгыла дегенин келүүсү, намазда дагы сабырдуулук менен намаз окушубуз керек экен. Сабырдуулук менен намаз окуу деген кандай десе, бул ошол жанагы даарат алып намаздан мурун даарат аласың да. Бул намаздын ачкычы, бул даарат болуп атпайбы? Ошол даарат алганда дагы шашпай, анын мындайча айтканда кооз аткарып, ийне жибиге чейин аткарып дегендейчи. Сонун аткарып, анан кийин асынан баштап ясыга чейин дегендейчи. Анан ошо жакшы даарат алып келип, анан намаз окуганда дагы жакшы окуш керек. Анткени атайын ошентип даарат алып атасыңбы, мындайча айтканда, эгер мындай элестетиңиз, мисалы багымдатты окуп атасың, багымдатты өзүң уйкудан кыйналып туруп атасың. Анан даарат алып атасың, ошону даарат атайын уйкудан кыйналып туруп даарат алып атасың, анан намаз окуп атасыңбы? Ушунда сабырдуулук менен жанагыдай жакшылап окуш керек экен, мындай эптеп септеп эле, мындайча айтканда шашып эле, мындай нарактан берак кылып окубай, эмне кылыш керек экен? Майын чыгарып окуш керек экен. Ал майын чыгарып окуш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы ошол дааратты буза турган нерселер, даараттын парыздары, сүннөттөрү, мустахабтары, же болбосо ошо намазды буза турган нерселер, намаздын парыз болуусу, намаздын сүннөт мустахабтары, ошол нерселерди эмне кылышыбыз керек? Жакшы окуш керек. Азыр колумдагы китеп Нурул Идох деген китеп, бул имам Шурумбулайдын китеби. Азыр ушул китепти биз ушул китептин намаз бөлүмүн окуп бүттүк, Кудайга шүгүр, окуучулар менен. Ушул жерде ошол жанагы немелерди айткан да. Эми ошо бир нерсени жакшы аткарыш үчүн эмне кылыш керек? Сөзсүз ошол нерсени жакшы билиш керек да. Ошон үчүн азыркы окуп бүткөн бөлүмүбүз дагы ошол намаз бөлүмү болду. Эми бул жерде жакшылыкта дагы сабыр кылыш керек экен, жамандыкта да сабыр кылыш керек экен, аны билдик. Негизи сабырдын 5 түрү бар. Аны мурдагы сабактарда айтканбыз. Эми биз аятка кайта берели. Ва иннаха лакабиратун. Ошол бул жерде Алла Таала намазды айтып атат да. Намаз бул эмне? Машакаттуу түйшүк. Мындайча айтканда оор иш деп айтып атат. Намаз оор иш. Кимдер үчүн жеңил болуп калат десе, илля алал хашиин, Кудайдан корккондор үчүн намаз окуу жеңил болот экен да. Мындан билдик, ким Кудайдан корксо, чындап корксо, бул 5 убак намазын калтырбайт. Кудайдан чындап коркпогондор 5 убак намазын калтырат да. Мындайча айтканда 5 убак намазыны окубай да коет. Мындан билдик, өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз. Эгер сиз Кудай Тааладан чындап корксоңуз, чындап жакшы көрсөңүз, анда сиз эмне кыласыз? Өзүңүздүн окуп аткан намазыңыз кандай деңгээлде? Мисалы ошол окуп аткан намазыңыз 5 убак болуп атабы, же болбосо жумеек айтбек болуп кеткенби? Эми ушундай да ар түрлүү болушу мүмкүн. Ошого эмне кылат экенбиз? 5 убак намазыбызды калтырбай окуйт экенбиз. Бул жерде Алла Таала айтып атканы дагы ушундай болуп атат да. Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаз Аллахтан корккондордон башкага машакаттуу түйшүк деп Алла Таала өзү айтып атат да. Келиңиздер, урматтуу туугандар, 5 убак намазыбызды биринчиден калтырбай окуйлу. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде саллаллаху алейхи вассалам, жанагы буни аль-ислам ала хамс деген хадис бар го.
ислам 5 негизин үстүгө курулган. Ошонун биринчиси шахадатун ла илаха иллаллах. Аллах жалгыз, Аллахтан башка кудай жок деп келме айтасың. Анан ошонун эле экинчиси намаз да. Икомус сала ва итай зака хаджул байт ва сом рамадан. Ушунун экинчиси намаз. Мындан билдик, ким эле мусулман болгондон кийин, жоопкерчиликти мойнуна алгандан кийин, биз муну шарият термини менен мукаллаф деп атап коебуз. Жоопкерчиликти мойнуна алып алгандан кийин, жоопкерчилик мойнуна алган дегенде ошол жанагыдай мусулман болуу, акыл эси жайында болуу, анан балагатка жетүү. Ушул нерсе табылгандан кийин эле бул эмне кылыш керек экен? 5 убак намазын калтырбай окуш керек экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмнеде айтып атат? Ислам 5 негиздин үстүндө курулган деп, ошо биринчиси мусулман болгондон кийин эле анан намазды айтып атат да. Эми азыр күнүбүздө жакшы, күнүбүздө Кудайга шүгүр, жакшы болуш алсаста, жаман болуш буйруппаста дегендей, адамдар жакшы намаз окуп, динди түшүнүп, акырындап болуп атат. Сонунчу анан өзгөчө азыркы учурда мисалы хиджаб кийип, сакал коюп алгандар, сонун жакшы, сонун көрүнүш. Бирок ошонун жанында дагы ошону эле кылып коюп анан жүрө бербей, 5 убак намазды калтырбай окушубуз керек да. Азыр күнүбүздө билинбей ошого нерселер көбөйүп баратат да. Мисалы хиджаб кийип алган, анан намазыны жакшы окубайт да. Намазы жок, мындайча айткандачы. Ошого келиңиздер, андай кылбайлы. Анткени мисалы өзүң хиджаб кийип алгансың, сонун болуп, же болбосо сонун болуп, топу кийип, сакал коюп алгансың, узун кийинип алгансың, мындай анан буларды негизи мындай, кандай десем, бир эле чыгынып туруп хиджаб кийип алсаң жакшы да, мындай анан кийинип жүрө бересиң. Анан сакалды коюп, топу кийип неме кылганда дагы мындай бул бир жагынан мындай жеңил эле да. Анан мындай физический нерсе да, мисалы сакалыңды албасаң деле мындай өсөт дегендейчи. Бирок бул намаз окуганга келгенде жок, намаз окуганда бул уже күнүнө 5 жолу сен катуу аракет кылышың керек. Жана Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай, намаз бул оор мүшкүл, бирок кимдер үчүн? Алла Тааладан корккондор үчүн бул оор мүшкүл эмес, жеңил. Ал эми Алла Тааладан коркпогондорго бул оор иш, анткени алар намаз окуй албайт деген аятка мындай дал келип калбайчы. Ошого мындай өзүңө дагы неприятный да, мисалы жакшы жүрөсүң, сонун сүйлөйсүң. Мисалы азыр күнүбүздө Кудайга шүгүр маалыматтар аябай маалыматка жетүү жеңил болгондуктан, азыр маалыматка жетүү жеңил, бирок ошону сортировка кылуу кыйын да. Маалымат алып баарыбыз эле Кудайга шүгүр намаз окуш керек деген нерсени түшүнүп калганбыз. Бирок ошону мындай аткарышка келгенде көпчүлүктө неме бар да, кыйынчылык бар. Ошого биринчиден өзүм да айтам, анан сиздерди айтам, урматтуу окуучулар, намазга бекем бололу. Анткени намаз бул динибиздеги негизги нерсе. Бул көздүн карегиндей сактайлы намазыбыздычы, жанагы ыйманыбызды, ниетибизди сактагандай да 5 убак намазга бекем бололу. Анткени бул кыяматта дагы эң биринчи сурала турган нерсе бул намаз да. Элестетиң, азыр азыр бул дүйнөдө жашап атабыз, бирок эртең акыретке барганда ошол жанагыдай махшардан турганды элестетсеңиз, ошол турган учурда эле мисалы мусулмансыңбы? Ооба, мусулманмын. Канаанда сенин намазың деген биринчи эле суроо, мисалы ошол намаз боюнча келгенде сенин намазың жок болгон болсо, анан калган суроолорго кантип жооп бересиң? Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу туугандар, намазыбызга бекем бололу. Намазыбызга бекем болуш үчүн илим алалы сөзсүз түрдө. Анткени жанагы амал кылуудан мурун илим алуу биринчи турат да. Биринчи илим алып окуйсуң, үйрөнөсүң, андан кийин эмне кыласың? Ошону иш жүзүгө ашырасың да. Эгер билбесең кантип иш жүзүгө ашырасың? Бирок ошол биринчи илим алуудан дагы бир өзү бар, андан да мурун ал ниет кылуу да. Ошого жакшы ниет кылып чыгынып окуйлу. Окубагандар болсо баштайлы намазды, окуп жаткандар болсо бекемдеп окуйлу, жанагыдай кылып күнүнө 4 маал 3 маал кылбайчы. Өзүңө да неприятный да. Ошон үчүн мындай бекемдеп окуйлу. Алла Таала ыраазы болсун баарыбыздан.